Bismillahirrahmanirrahim. Innelhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Qayradan keyinki суроо жооп темабызга киришсек, алгачкы сурообуз. Суранам сизден кеңеш бериңизчи. Үйдө бала чакасы менен ордун билип, кайната кайненесин карап отурса, шартка карай ишке чыкпай үйдө болсо эле, иштеген адам болуп аялдарын тең көрбөгөндөй, экинчи аял алам дегендер анан аларга табыла берчү кыз келиндерге туура насаат айтыңчы. Себеби экинчини алам деп биринчинин тагдырын бузгандар ушунча го. Алла Таала бакыт берсин сиздерге. Көпчүлүк аялдар коркуп отуруп, ушинтеткен, анантеткен, минтеткен деп отуруп, натыйжада балдарга да көп стресстерди киргизип, өзүнө да стресс, баягындай жагымсыз моралдык жактан дагы адам өзүн өзү көп психологиялык жактан оорутуп, кыжалат болуп, натыйжада үй бүлөнүн жөндөн жөн эле талкаланып кетишине себепкер да болуп калышат. Ошого Асма энебиздин кеңешин сизге берет элек. Асма энебиз сонун кеңеш айткан. Эмне деп айткан? Бул Хаджаж ибн Юсуф деген кайманаты залым деген атка конгон. Себеби дегенде нар жака, бер жака талкалап ордоруна койгон согушкер киши болот. Ушу кишинин кайненеси. Мына ушул киши энебиз, Асма энебиз эмне дейт? Кызын турмушка узатып атып ушундай дейт. Кызым, ушул мен бере турган кеңештерди эч качан амал кылбай койбо мен берген кеңештерге. Ушул мен берген кеңештерди бекем кармансаң, Кудай буйрса бактылуу болосуң дейт. Ошол кеңеш төмөндөгүчө. Кызым, көнүп калган уядан чоочун уяга кетип атасың. Барган жериңде жер болгун, күйөөң сага асман болот. Барган жериңде сен бешик болгун, күйөөң сага бешиктин туткасы болот. Анан күйөөңө күн катары кызмат кыл, күйөөң сага кул катары кызмат кылат деп. Ансары аял киши өзүнүн билимин, жөндөм тамактын түрүн жасоонун жөндөмдүүлүгүн, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн азыр мурункудай ар кайсы жерден сурап, бул кантип тамак жасайт экен, бул кантип тамак жасайт экен деп кыжалат болуп мурун бири-биринен сурамжылап атып араң үйрөнүшкөн да. Азыр эми YouTube деген бар, Google деген бар, жана башка бир толтура сайттар чыгып болбодубу? Ошол жактардан тамактардын түрүн жасаганды үйрөнүп, балдарыңызга татыктуу, даамдуу, жакшы тамактар жасап берип, кийингениңизди, баскан турганыңызды, сүйлөр сөзүңүздү бүт макал лакапташтырып, салт сана, нарк населдердин баарын терең өздөштүрүп, алдыга көздө жыла берсеңиз эле, ат айланып казыгын табат дегенде жолдошуңуз эч жака кете албайт. Анан эми тагдырдын тамашасы ар кандай дейт? Кыргыздарда бар, жеңи аял деп коет. Анын бетин ары кылсын. Кокус бирөө өтүп кете турган болсо, 5-6 баласы менен калып калган болсо, ошону бычакка ар кайсы кайын эмес, бычакка саптуу кайнелери эмне кылган, алып чыгып койгон. Ошондой учурлар болуп калышы мүмкүн. Андай учурларда да аял киши эмне кылыш керек? Эстүүлүк кылыш керек 5 күндүк дүйнөдө. Анткени 5 баласы менен эч жака барып тийип кете албайт. Ортодо балдарга да кыйын болот. Ким эрте өтөт, кеч өтөт, аны бир Кудай билет. Ошондой болгон учурда эмне кылат? Үй бүлөнө талкалап кетпеш үчүн, бекем кармап калыш үчүн, ошол өзүнүн айылдарынан чыгарбай, баягы жылдыгын, убактысын, баягы идда деп коет, 4 ай 10 күн ушуну санап өткөрүп туруп, анан кийин турмуш жолун эмне кылышкан? Улантышкан. Кийинки суроо, жумуштар эч эле жүрбөй койду. Алдыга жумуштар эч эле жүрбөй койду. Эмне кылсам болот? Кара дуба өткөн дейт. Бир дамла ишке кириш үчүн да дуба кылып коюңузчу үй бүлөмө. Эми мындай да, баягы ар бир адам өзүнүн кээде кесибин билбей калат, жөндөмүн билбей калышы мүмкүн. Ар ким бир ишти жасабаса, бирөө мисалы там жаап атат, иш кылып атат, башка кылып атат. Мен ушундай кыла алам, мен ушул нерсени ишке ашыра алам дей турган болсо, бул туура эмес. Бул таптакыр туура эмес болот. Анткени сиздин жөндөмүңүз такыр башка болушу мүмкүн. Сиздин жөндөмүңүз мугалимдикке жөндөмдүү болушу мүмкүн. Же болбосо бир тескерисинче математика илиминен ушунчалык чеберчилик менен далай бир экономисттерди, кадрларды өстүргөн бир адам бар. Ошону туурап сиздин кесибиңиз башка тарыхка жөндөмдүү болуп, бирок сиз эч качан математикага эгер жөндөмүңүз, талантыңыз болбогондон ал жака кызыкпай эле коюшуңуз керек. Ал кээ бир адамдар бар, булардын баарына эле кызыкпайт.
bir үстүрттөн билет негизгилерин, баягы көбөйтүү бөлүү кошуу дегенди. Бирок жөндөмү эмнеге жөндөмдү? Баягы соодагерчиликке. Соодагерчиликти тим эле ордоруна коет. Мына ошондой таланттуу адамдар ар ким өзүнүн кесибин, талантын изилдеп билип албагандан кийин туура эмес жака урунуп алат дагы. Мени кара дуба кылып койгон окшойт, анан мынтип койгон окшойт, тигинтип койгон окшойт деп эле анта берген болбойт. Өнүккөн мамлекеттер өнүгүп атпайбы? Мисалы Япония, Финляндия, Европа, Америка жана башка Германия толтура. Ошол жактарга барып келсек, анан түшүнөбүз. Жок, барбасак да ошолор жөнүндө бир өлкөнүн өнүгүү сырлары деген китеп чыккан мисалы. Финляндияныкы, Малайзия боюнча кантип өнүккөн, Сингапурдуктар кантип өнүккөн, кыргызча китептер чыгып атат. Централь мечиттин айланасында сатылып атат, Борборд мечиттин. Же болбосо мына бул хаус деген дүкөн бар, ушул сыяктуу. Кыскасы, каерде мечиттер бар, диний китептер сатылган жерден барып сурасаңыз, айтып берет. Же болбосо заказ берип алдырып алсаңыз да болот, интернеттерден башкадан. Ошолор жөнүндө китептерди окусаңыз, анан өзүңүз окуп, өзүңүз эмнеге жөндөмдүсүз, ошону билип, таап, анан аракетиңизди кылсаңыз, Кудай буйрса, жолуңуз ачык эле. Азирет Умар радыйаллаху анху айткандай, Алла Таала ырыскыны жер бетине чачып берип койду. Өзүңөр терип жеп албайсыңар деп. Ошол үчүн ар бир адам өзү кайсы жагынан жөндөмдү, ошол жагынан аракет кыла бериш керек. 5 мал намазын окуп, алдыга көздөй умтула бериш керек. Ошондо жаман нерселер жөнүндө ойлонгонго убакыт да калбай калат. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бакыт устаз, мен 19 жаштамын. Көп жылдан бери ооруп келем. Кичинемде күрөшкө катышчумун. Ошондон бери белимди тайдырып алгам дептир. Көп жерлерге барып көрүндүм, бирок эч бир жерден шыпа таба алган жокмун. Кээ бирлери көз тийген экен деп жатышат. Көз тийсе эмне кылсам болот? Өзүм азыркы учурда намаз окуйм. Аллахтан көп дуа кылып шыпа сурайм. Менин ден соолугум үчүн сиз дуа кылып коюңузду суранам. Сизден Аллах ыраазы болсун. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Таала сизге шыпа берсин. Алла Таала ар бир оорун түшүрсө, анын шыпасы да бар сөзсүз түрдө. Болгон ошол кээ бир адамдар болот экен го. Андай окуялар да көп. Биздин эле профессор врачтарыбыз, ушул жерден эле дарылан, бизди эле чет өлкөлөргө чакырат десе, жок, мен кайсы өлкө экенин так эсимде жок. Германия дедиби, же Европанын кайсы бир өлкөсүндө профессор врачтар бири-бирин чакырып турушат экен да. Ошол жака дарыланам дегенде, жанагы врач экөө кокус жолугуп калып, ооруп аткан адам экөө. Айтат, акчаңызды коротпойлу ушул жерге дарыланбайсызбы десе, 50 000 евронун тегерегинде акчаны кетирет дагы, билетти алып туруп жөнөсө, баягы Кудайдын буйругу менен заказ бергендей, бир буйрутма бергендей, баягы врач экөө да жолугуп калат экен. Анан ассаламу алейкум, ва алейкум салам, кандай? Каяка эмне келдиң десе, ушул жака мен баягы оорум боюнча ичке апарат экен. Ушул көрүнгөнү келдим, операция кылган. Ошол сенин фамилияң менде турат. Мен операция кылам сизди деген экен. Ошондон таң калган экен да, башын чайкап. Анысыңары чет өлкөдөн табылбаган менен өзүбүздө чыгып калышы мүмкүн. Кээде айылдан чыгып калышы мүмкүн. Дагы ушундай окуя болгон. Кайсыл аймак экенин айтпай эле коелу. Бир аймакта больницадан больницага төрөлгөн, жаңы эле төрөлүп, бирге чыгып чыга элек бала. Ал баягындай эки жака баягы сиз көз күп деп атпайсызбы? Пайгамбар хадис бар. Иннал айна хаккун. Фа иннал айна хаккун. Албетте көз бар, бул чындык деген. Баягы айыл аралап отуруп, бизде баягы адамды суктандырган нерсени көрсөңөр, береке тилеп койгула деген пайгамбар хадис бар да, биз ошону кылбайт экенбиз. Бирок салтыбыз да бар. Үйлөнүп калсаңыз, куш боңуз бек болсун, балалуу болсоңуз, бешик боңуз бек болсун, үй алсаңыз, ак жолдо үй болсун. Кыскасы ушул сыяктуу каалоо тилектерди айтып коет. Эмне үчүн? Назар түшүп калбаш үчүн. Ошол сыяктуу анан жана жаш балага көзү күп, жана жаш бала кирине кирип деп да коет бизде. Көзү күп калган болот. Анан жаш баланын желкесинен суулар алынат, башка кылынат, Бишкекке чейин, айылдан Бишкекке чейин келип дарыланат, майнап чыкпайт. Анан бизге коңгуроо чалып сураганда анан биз айттык. Ушуну таппай атат, диагноз чыкпай атат деп анан биз айттык. Дем салдырып эле, ачамча садака кылып койсоңуздар, Кудайым буйруса баары жакшы болот. Анан баягыда дем салдырып, шыпаны Кудайдан тилеп, садакаларын кылгандан кийин бат эле айыкты. Ошондуктан шыпаны Кудайдан деп, Айша энебиз айтат го. Мен пайгамбар күнүнө өзүнө дем салып жатат эле, акыбалы келбей калганда мен дем салат элем, өзүнүн колун кармап пайгамбарыбыздын. Айша энебиз айтат. Өзүнүн денесин өзүнө митип сүртүп чыгат элем дейт. Ошол сыяктуу Кудайым шыпа берсин деп митип жоюп койгон дагы эмне бул салтыбызда да бар, динибизде дагы бар ушундай. Ошентип анан айыкты. Ошол сыяктуу сизге да чында көзүгүшүңүз мүмкүн. Анан экинчи эрежеси
Кимдин көзү бар? Ошо көзү бар адамды эгер байкалып калса, ошол адамды чайканып бер деп суранат экенбиз. Ал чайканып жуунуп берет. Жуунгандан кийин баягы идишке тозуп алып, ал сууну алып келип туруп, баштан ылдый эмес, мойнундан ылдый, желкеден ылдый, көзүккөн адамды эмне кылып коет экенбиз? Жуундуруп коет экенбиз. Ошо Кудайдын буйругу менен эмне болот? Айыгат. Саад ибн Аби Ваккас радиаллаху анху сахабалар да ушинтип көзүгүп, ошентип өздөрүн жуунтуп, баягы көз тийген аялды жуунтуп, суусун алып келип анан өзүн өзү жуунткан. Анан Кудайдын буйругу менен сакайган. Мында далилдер бар буларга да. Кийинки суроо, бир нерсени сурайын дедим эле. Инвестиция кылса болобу бизге мусулмандарга? Эмнеге болбосун? Албетте болот. Чакырып келиңиз, мындай болот, тигиндей болот. Болгону алдоо жолу болбош керек. Кадимкидей бул пайдасы сизге мудараба деп коет, мурабаха деп коет. Түшкөн пайдага экөөбүз шериктеш бололу. Мынча пайызы сиздики болсун, мынча пайызы меники болсун деп. Бардыгы ачык болуш керек. Эч нерсе кымтылып, жашырылып, айтылбай калбаш керек. Бардыгы ачык болуш керек. Мыногу налогко кетет, мыногу төлөмүнө кетет, мыногу иштеген жумушчуларга кетет, мыногу арендага кетет. Анан калган таза пайдасы 70% сиздики, 30% меники. Же тескерисинче 70% биздики, 30% сиздики. Кыскасы, ушул жактарын так келишип алып, инвестиция тартып келсеңиз, нур үстүнө нур болот, жакшы болот. Болгону адал жол менен. Кийинки суроо. Куранды жатып укса болобу? Куранды коюп уктасам жакшы уктайм. Просто дептир. Рахмат жообуңузга. Негизи Куранды жатып укса да болот, ооба. Бирок жатып окуганга болбойт. Куран окуунун адеби эмне кылат? Кыблага карап отурасыз, таарат менен. Колуңуздан келсе, мындай чөк түшүп отурганга аракет кыласыз. Эгерде бутуңуз уктап калчудай болсо, анда мынтип эле малдашта окунуп, жашынака отуруп алып, Куранды окуй бересиз. Ал эми угуу маселесине келгенде, жатып уксаңыз да боло берет. Эгер коюп, мисалы айталы, Бакара сүрөсүнүн башынан аягына чейин окусаңыз, баягы адам руханий кыжалат болгондо, кээде адам өзү Куран уккусу келет. Пайгамбарыбыз деле кайсы бир сахабага айтат го, мага Куран окуп берчи десе, ал сахаба айтат, Куран сизге түшсө, анан кайра мен окуймунбу десе, ооба, мен сенден уккум келип атат дейт. Бул табигый нерсе да, адам бирөө окуса, ошону уккусу келет. Ошол сыяктуу Куранды уксаңыз да болот, жатып да, туруп да, басып да зикир чалат дейт го, Куранда аяттарда. Ошол сыяктуу жатып алып уксаңыз болот, бирок көңүл бурасыз. Көңүл буруп, жан дүйнөңүздү төшөп, ушундай мемиреп Куран угуп, анан уктап калсаңыз боло берет, бул эч нерсе болбойт. Тескерисинче Куранды коюп коюп, анан бияктан бакылдап сүйлөп, тияка шакылдап сүйлөп, андай кылган болбойт. Курандын адебине жатпай калат. Кийинки суроо, молдоке арак ичсе гусул бузулабы? Кээде шайтан басып ичип алам. Эми Кудайым сизге кубат берсин. Арак ичкендин баарын биз акмак, жаман деп айта албайбыз. Ар кандай азгырыктарга азгырылат, кээде бир күйүттөр болот. Бирок эркектин аялдардан айырмасы эмне? Эркин башкаруу менен айырмаланат. Ошол үчүн кыргыздын макалы бар да, аялдын сулуулугу ажарында, эркектин сулуулугу мына акылында дейт. Ошо акыл аркылуу жан дүйнөбүздүн, ыйманыбыз менен эмне кылат экенбиз? Ушунчалык бекем тырышып, ичпейм дедимби? Ичпейм. Болду деп туруп, адам бир жолу төрөлөт экен, бир жолу жашайт экен, бир жолу кайтпас дүйнөгө кетет экен. Кой, эми мен токтотоюн деп. Мына Мелиң Албаев атабызга, Байдылда Сарнагоев атабыз мына какшыгыр менен жазат го. Бул дүйнөдө кенен жолдо басалчы меселең. Кыяматта кыл көпүрөдө акыбалың кандай болду экен деп. Себеби Байдылда Сарнагоев атабыз мен укканыбыз боюнча өмүрүнүн акырында таштаган дейт. Мына ошол сыяктуу ичкилик бул не бир сонун кээни, кыйын, асыл адамдарды да эмне кылат? Кууратып, талкалап жок кылат. Ошон үчүн тыштайм деп туруп эле тыштап кое бериш керек. Адам өзүн байкайт, баягында таарынчак болуп, ар кимдин кемчилигин аңдып, алар жөнүндө көп сөз кылып баштаган болсо, нааразычылыгын билдирип эле кайра-кайрадан наалып, ушулар ичкич боло баштаган белгиси болот экен. Ошон үчүн адам өзүн өзү тыйып, кармап, жакшы бир кээде туура кычкыл ичкиси келиши мүмкүн адам. Анда максым ичиңиз, калемпир ичиңиз, мурч ичиңиз, шорполорго куюп алып, акырын сеип алып. Анан Кудай буйрса, анан кымыз ичиңиз. Албетте баягы өзүнүн жолу менен эмгектенип, тоолорго чыгып алып ичсе болот, арактын ордуна.
Aрақ деген бұл мас кылуучу нерсе да, бұл арам болуп эсептелет. Ошондон токтотуш керек. Анан эми гусул маселесине келе турган болсок, бул мустахап болот. Кайра жуунуп коюш керек. Анткени билесиздер, арак ичкен адам сасып калат, башкача болот. Бирок гусул алуу важип болбойт. Болгону эмне кылыш керек? Мустахап. Жуунуп койсо жакшы болот. Керек болсо кээ бир риваяттарда сүннөт деп те келет. Жуунуш керек. Бирок важип эмес. Гусул важип болбойт. Кийинки суроо. Мен Москвада иштеп жүргөндө бирөөдөн 100 рубль, 1000 рубль алдым эле. Кийин берейин десем, ал адам кетип калыптыр. Көп жыл болду. Азыр ал адамды өңүн да эстей албайм. Ошол карызымды кантип кутулсам болот? Бейбечараларга берип койсом болобу? Албетте болот. Ошол сизге 1000 сом карыз берип, кеткен кишинин атынан бересиз. Бирок ушундай шарт менен бересиз. Кокус ал адамга жолугуп калсам, кайра дагы 1000 сомду төлөп бергенге мен даярмын десеңиз, ошол шарт менен берсеңиз абдан жакшы болот. А эгерде табылбай калса, берки кишинин атынан эмне кылган болосуз? Кайрымдуулук кылып койгон болосуз. Ошондо да үмүт, Кудайым буйруса ахиретте ал адамга сооп катары берилип калат, эгер таппай калган болсоңуз. Бирок азыркы күндө ошон үчүн Куранда келгенде аласа бересе кыла турган болсоңор эмне кылган? Фактубуха жазгыла деген. 2 күбөлүктү өткөргүлө керек болсо. Жаз аласа бересе сөзсүз түрдө жазгыла деген. Ошон үчүн ман катаба карра, ман хафиза фарра дейт. Ким жазса калыптыр, ким жаттаса качыптыр дейт. Ал баары унутулуп калат, башка болот, кээде келишпестик болуп калат. Ошон үчүн кагаз сүйлөйт да, ошон үчүн кагазга жазып, алгы бергени кылыш керек. Анан паспорттон азыр оңой. Копиясын секин өткөрүп аласыз. Каерде мына кнопканы басса, каякта жүрөт, эмне болот? Оңой эле азыр. WhatsApp аркылуу, интернет аркылуу бат эле таабаса болот. Жана ушунчалык өзүнүн эрежелеринин негизинде Билайн номерлери, Мегаком тигил бар да, ошого барып туруп, ушул адамдын өздүгүн тастап бериңизчи, мен бересе элем, мындай ал эле бул эле деп туруп, жана мыйзамдын эрежелеринин негизинде жетип барып таап берип койсо болот, бат эле табылат адам. Муну Кудай эмес го азыр. Кийинки сурообуз. Бир жыл мурун тааныштарга ургаачы кой берген элем. Кийинки жылы бир козусу менен бересиңер деп, ошол процент болуп калбайбы? Алдан ала чоң рахмат. Албетте, бул сүткорлук, арам болот. Сиз керек болсо бир кой берип, кайрада бир кой алганга да болбойт. Негизи муну акчалай баалаш керек. Ошо коюңуз канча сом? 7000 сомбу? Демек 7000 сомго баалап, кийин мага ушу 7000 сомду бересиң деш керек. Анан бир кой бересиң деген болбойт. Уй берип алып, кайра уй бересиң деген болбойт. Акчага эле баалаш керек. Анан мөөнөтүн так коюш керек. Жана жогоруда айткандай, белгилеп, азыр эми жазгыла деген мааниси нотариус. Нотариус деген бар да, сонун. Күбөлөрдүн негизинде күбөлөндүрүп, чыкайтып жазып, алгы берги мынча алды, мынча болду, мынча мөөнөттө берем мен деп. Деп ошондой шарттардын негизинде, күбөлөрдүн негизинде алгы берги кылыңыз. Анан уй бересизби, кой бересизби, мына жаныбарларда сөзсүз түрдө акчага баалап туруп анан бериш керек. Себеби дегенде, кийинки жылы арзан болушу мүмкүн, кымбат болушу мүмкүн, ар кандай да. Кийинки суроо. Көптөн бери окулбай калган каза намаздарга кандай ниет кылынат? Же баарына эң акыркы же эң алгачкы дей беремби? Туура, Кудайым сиздин бул намаздарыңызды кабыл этсин. Эгерде казаларыңыз өтө көп болсо, эң алгачкы дейсиз. Бүгүнкү күндө азыр календар деген жетишип калбадыбы? Болжолун билесиз да. Мисалы 5 жыл болдубу, 7 жыл болдубу, ошо жылыңызды эске аласыз дагы. Азыр календарды мындай оңой эле барактар катайын чыгарып туруп, мисалы айталы 2014 жылдагы каза намаздарым деп туруп, 2015, анан 2016, анан 2017, 2018 жылдын алгачкы багымдаты, алгачкы деп ниет кыла бересиз. Анан бул жагынан кесип, чийип отуруп, азайтып алсаңыз болот. Же болбосо эң соңкусу деп туруп, этек өйдө баштасаңыз да болот. Экөө тең Ханафи фиq маселесинде бул уруксат. Экөөнө тең болот. Эки жагынан тең ниет кылсаңыз. Кийинки суроо. Жума намазда эшик суук. Эшикте окуганда бут кийимди чечпей окусам болобу? Туура, кыштын күнү өзү да бизде 4 мезгилибиз тең бар. Суук болуп калат, бетондун үстүндө туруп калабыз. Колуңуздан келсе, ыңгайлуу болсо, бут кийимиңизди чечип туруп, анын үстүнө туруп алганыңыз жакшыраак. Себеби дегенде, Мухтасар Шарлукайрада ушундай келет. Мисалы, бир куртка болсо,
bir-birine жабышпаган, шырылбаган. Иш жагы нажас болсо, сырт жагына окусаңыз болот, сырт жагы нажас болсо, иш жагын оодарып алып намаз окусаңыз болот деп келет. Bir-birine жабышпагандыктан. Ошол сыяктуу бут кийимди мындай коюп туруп, анын үстүнө чыгып окуганыңыз жакшы. Эгерде шаар жерде оңой да, бу жерде мал жок, шаар баары эле таза эле. Пайгамбар хадис бар го, бир жерде басса, нажасты баспан кайра таза жерлерди басып кеткен болсо, таза болот деген хадистер бар. Ошонун негизинде бут кийимди бир карап коюш керек. Эгерде нажас жокпу, көрүнүп турган нажас жокпу, демек жанагындай зарылчылык болгон учурда бут кийимиңиз менен окусаңыз болот, ооба. Бирок колуңуздан келсе бутуңузду чечип, ошонун үстүнө туруп алганыңыз жакшы. Өзгөчө жума намаздарда көйгөй болуп атат да. Ошого азыр эми оңой болуп калбадыбы? Кичине пеноплекс деген бар, пенопласт деген пеноплексер болот, жосо жука фольгалар. Ушундай жука эле алып алыш керек дагы. Ошону чечип, ошону чөнтөккө бүктөп салып алсаңыз болот фольганы. Кабаттап. Акырын ошону төшөп, ошонун үстүнө окусаңыз, бул керемет болот, маселе оңой эле чечилет. Мунун экинчи бир маселеси салыштырмасы мындай болот. Кече бизге бирөө митип сурай берип атат. Үйдөгүлөр дрожго нан жасайт. Эми ал баланы биз басмырлоо ниетинде айткан жокпуз. Ошондой бир маселе чыгып калса, чечип коюу жолуна аракет кылыш керек да. Проблема жараткан жака багыт албай, чечүү жолуна багыт алышыбыз керек. Ошол бала айтат, үйдөгүлөргө айтсам деле болбой атат, мына дрож күмөндүү десем деле болбой эле жасай берет. Мен ошол нанды жей беришим керек же жебей эле коюшум керек деп. Анан биз ага айттык. Дрож итпекер эле турат, арзан эле турат. Бар дагы базарга дрожуңарды мен алып келип берейинчи деп туруп, адал шарттын негизиндеги дрождорду, ачыткыларды алып келип, мынакей эми жасай бергиле деп койсоңуз, оңой болот. Дин жеңил турбай, оңой турбай деп. Анткени намаз окуган туугандарыбыз бар, жеңелер бар, намаз окуй элек жеңелер бар. Аларга ыңгайсыз абал пайда болот дагы. Ошонун айынан келишпестик жана ырчыр да күчөп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жанагындай акырын дрожду сатып алып келип берип койсо, маселе чечилди, оңой болмок. Мунун сүрөтү да ошол сыяктуу. Жеңил жагына, оңой жагына эмнесибиз керек, ыкташыбыз керек. Жанагындай бут кийим болот, анан бирөөсү болбойт деп кызалап болуп атпайсызбы? Ошондой күмөндүү нерседен секирип туруп, фольганы акырын төшөп аласыз, ошонун үстүнө намазды окуп, кайра бүктөп чөнтөгкө салып алып кетип каласыз. Оңой. Коробка деле бар азыр, кардондор. Акырын алып келип бүктөп алып келип саласыз, ошонун үстүнө туруп намазыңызды окуйсуз, оңой болот. Эгер алда табылбай калган болсо, айла жок, анда бут кийим үстүнө окуйсуз, болгону бир шарт менен, бут кийим менен. Астында нажас жок болсо. Зикирди кол менен чалса боло береби? Негизи зикирди кол менен чалган жакшы. Субханалла, субханалла, субханалла деп муну чала бересиз да. Мынакей 3 болот атпайбы? 1, 2, 3, 4, 12 болот. Ушуну 2 жолу кайталасаңыз канча болот? 24 болот. Анан кийин кайра мына 3-өөнү кайталап келесиз, мындай кайталап келип, мындай кайталаганда эмне болот? 33 болуп калат. Ушундай да негизи. Ушул эреженин негизинде эмне кыласыз? Зикир чаласыз. Негизи кол менен чалынат өзү. Анан эгер сиз миңдеп зикир чалсаңыз, миңдеп истигфар айтсаңыз, анда айла жок, жанагындай Абу Хурайра радиаллаху анху 1000 түйүндүү жип теспеси бар эле дейт го. Мишкатул Масабихтин шархы Миркатта келет. Ошол сыяктуу жанагындай кытайский сонун теспелер чыккан азыр. Тарта бересиз, субханалла, субханалла деп. Бул жагынан номери эсептеле берет. Ошондойлор менен зикир чалсаңыз дагы боло берет. Анткени Али радиаллаху анхунун заиф сөзү бар, эмне деген? Эми заиф фазаил амалга боло берет. Бир соопчулук, артыкчылыктарга. Ни'ма зикру бил мисбахати. Теспе менен зикир чалуу бул кандай жакшы деген. Кийинки суроо. Саламатсызбы, мен намаз окуйт элем, бирок ооруп калдым. Аялдык жактан даараттын башкача түрү да барбы? Мен намазымды уланткым келет, бирок ал оору өлүмгө чейин алып барат экен. Кудайым саламатчылык, Алла Таала сизге шифасын берген болсун. Тезирээк сакайып кетиңиз. Албетте таямун бар. Эгерде даарат алганга мүмкүн болбосо, суу менен даарат алсаңыз деле ооруңуз күчөп кете турган коркунуч пайда болсо, автоматтык түрдө таямум эмне болот? Уруксат берилет. Себеби биздин чачыбыздын түбүнөн баштап, тырмагыбызга чейин эмне болот? Чачыбыздан баштап керек болсо, баары аманат. Буга эч качан биз эмне кылбашыбыз керек? Кыянат кылбашыбыз керек. Ден соолугуңузду караңыз.
Дара атасыңыз ооруп калатын коркунуч болсо сөзсүз тартынбай таян менен окуй бериңиз. Да кошумча айтып кетчү нерсе, кээ бири мен таян менен окуй албайм, ошентип намаз окугандан көрө окубай эле койгон жакшы деп. Дин бул акылга салынбайт. Шарият кандай болот десе, демек болот, аткара бериш керек. Эмнени болбойт десе, демек болбойт экен деп токтоло бериш керек. Анан эми окуганга жараша нормальный мындай жакшынакай дарат алып окушуң керек. Бул таян менен намаз окумак беле. Бул Кудай Таалам Куранда көрсөтүп берип атса, буйруп атса, Куранда айтып атса, мен силерди динди кыйнаш үчүн берген жокмун. Силерге жеңил жашоо бериш үчүн бердим деп атат. Анан эми Куранда ушундай жеңилдетип берилип атса, оңой жолдор көрсөтүлүп атса, ошону аткарууда эч качан күмөнсүз, шексиз аткарышы, тескерисинче ыйманыбызга сокуп кетиши мүмкүн. Эмнеге ошентип намаз окумак беле таянмал болбогон нерсе да дей турган болсо, жеңил санап таанып кете турган болсо, Кудай сактасын, ыйманга да коркунуч пайда болот. Эмне үчүн? Алла Таала бар нерсе буйруп койгон бар нерсесин, өкүмүн биз жокко чыгаргандыгыбыз үчүн. Ошон үчүн шариятка карап амал кылышыбыз керек. Ассаламу алейкум устаз, амансызбы? Россияда иштеп жүрүп кээ бир тааныштардан карыз алгам. Тилекке каршы ошол жакта жүргөндө карызымды кайтарай албай алдым. Эмне кылсам болот? Канткенде кутулсам болот? Бул жогорку эле суроого окшош экен. Жана башында айткандай, издештирип, сураштырып тапканга аракет кылыңыз. Таап бериңиз. Мурункудай таппай кала турган учур эмес. Эгер чындап эле такыр таппай калган болсоңуз, ошол адамдардын атынан садака кылып берип жибериңиз. Бирок бир шарттын негизинде, жана жогоруда айтылгандай, кокус жолугуп кала турган болсоңуз, баягы карызды экинчи жолу да төлөп бергенге даяр болушуңуз керек. Ошол даяр болуу шарттын негизинде садака кылып берип берсеңиз болот. Ошол карыз берген адамдардын атынан хадия кылып. Кийинки суроо: дарат алдым эле, колумдан өтө кичине кан болуп калды. Бирок кан төгүлгөндөй болгон жок. Дарат бузулабы? Biraz туңгуйраак болуп калыптыр. Баягы бир идишке малдын канын көтөрүп кетип атканбы, же колуна кан жугузуп алганбы? Айтор, сырттан кан жукса, бир чыны төгүлүп кетсе деле дарат бузулбайт. Колуңузга төгүлсө колуңузду жуйсуз, бул колуңузга төгүлсө бул колуңузду жуйсуз, бетиңизге төгүлүп кетсе бетиңизди гана жууп коесуз. Болду, ушу баягы булганган жерди гана. Ал эми эттин каны бул нажас болуп эсептелбейт. Алкымынан чыгып бисмилла деп соебуз го. Ошондогу алкымынан аккан, тамагынан аккан, союлгандагы аккан кан, шыр аккан кан. Ошол канды тозулган болсо, тозулбаса деле ошол кан нажас болуп эсептелет. Союп бисмилла деп союп бүттү. Этти бул жака, малды бул жака алып чыктыңыз да гана терилеп баштадыңыз. Анан эттин өзүнөн жугат го кандар. Ал эч кандай нажас да кылбайт, дарат да бузбайт, эч нерсе болбойт. Ал эми биз сиздин сурооңузду ушундай деп түшүндүк. Кокус колума бир кан таанып калган болсо, же бир канды көтөрүп кетип колума төгүлүп кеткен болсо эмне болот? Дарат бузулбайбы деп. Жок, бузулбайт, эч нерсе болбойт. Кичине эгерде тийип калган болсо. Ал эми көп жайылып кеткен болсо, же болбосо колуңуздун баардыгы бир чака канга колуңузду салып алган болсоңуз деле дарат бузулбайт. Болгону нажас болот, ошол жерди жууп коесуз. Жанагы жогоруда айткандай, алкымдан аккан кан болсо, ал эми этте турган кан бул эч качан нажас болуп эсептелбейт. Кийинки суроо: орозодо карыз болуп калдым эле, азыр төлөсөм дедим эле, шарттары кандай болот? Карызды орозонукун төлөөдө айтылбайт, орозону карызды кармап берүү деп айтылат, негизи туурасы. Албетте, эгерде канча күн карыз болсоңуз, ошол күндү колуңуздан келсе байма-бай, эгер ден соолугуңуз ордунда болсо, кыйынчылык жок болсо, өзгөчө мондай кыштын күнү бат эле кутулуп койсо болот. Анан эгерде ден соолугуңуз алсыз болсо, ооруп кала турган коркунуч болсо, анда биринчи, төртүнчү күндөрү же күн ара кармап ошентип каза орозону кармап мүмкүн болушунча эртерээк кутулуш керек. Кадимкидей багымдат намаздын убагы киргенде эмне кыласыз? Оозду жабасыз. Кечинде шам намазынын убагына азан айтылганда, азан айтып бүткөнчө укпайсыз, күтпөйсүз. Азан айтылуу убагы кирери менен дароо оозуңузду ачасыз, азан айтып бүткөнчө бирек беле чайыңызды ичип, шам намазын окуп, андан ары карай кайра тамагыңызды, чайыңызды уланта бересиз. Кийинки суроо: таксыр, ичимде көп сөздөрүм чогулуп калды. Кимге айтсам болот? Бул сырды
ар кимге айта бербеш керек. Анткени кимдин туткуну болгуң келсе дейт, ислам алымдары айтат, ошого сырыңды айтып бер дейт. Сырды дагы мындай сактай билген, түшүнө билген, сизге кеп кеңеш бере ала турган, китеп көп окуган, сал сананы дагы, адамгерчиликти дагы, сыр деген эмне болот, ошого маани берген, ошону бир кармай биле турган, бир жакшы бир сырдаш, бир дин илимин да терең алган, мындай дүйнөлүк көз карашы дагы кенен болгон, ошондой досторуңузга, же бир аксакалдарга, же бир эжелериңиз болот, эч кимге айтпаган, жай бербеген. Ошондой адамдарга сырыңызды төгүп кеп кеңессеңиз болот. Анан эми кээ бири ичиме толтура нерсе топтолуп калды деп эле, эч кимге кереги жок нерсени дагы чогултуп алышыңыз мүмкүн, анын кереги жок. Пайдалуу нерсени чогултуш керек, пайдасы жок нерсени ыргытып жибериш керек. Ошон үчүн эмне кесип жакшы көрөсүз, эмне илимди жакшы көрөсүз, ошол нерселер менен, ошол иштер менен көбүрөөк алектенсеңиз, жанагындай буктардын баары жоюлуп кетет. Бирок турмуш деген ар кандай болуп калат. Бир түшүнгөн адамга барып кеп кеңешиңизди, ичиңиздеги бир бугуңузду чыгарыш үчүн түшүнгөн адам менен барып баарлашып кеңешип алсаңыз жакшы болот. Акылдуу аталарыбыз мынтип айткан экен. Эч кимге бирөө жарымды таппай калсаң, суунун боюна отуруп алып сууга айт деген экен. Эми аны суу сизди түшүнбөйт. Бирок ичиңизде бугуңузду чыгарып аласыз деген сөз. Ошо суу боюна отуруп алып, сүйлөп, айтып деп, бирок суунун үнү менен адам эмне болот? Эс алат. Керек болсо кээ бир жөтөлдөр бар, жөтөлдүн бир түрлөрү бар. Суунун агымына тескери басса, мисалы, бул жактан бул жакка агып басса, бул жакты басасыз. Эгер бул жактан ылдый басса, эми суу каяктан, өйдө жактан ылдый агат да. Суунун агымына тескери басып, суу бойлоп басса, жөтөлдүн бир түрү бар, ошо жөтөлдөр дагы эмне болот? Кетет. Дагы башка оорулар бар. Ошолор да айыгат экен Кудайдын буйругу менен. Ошол сыяктуу ичиңиздеги бугуңузду эмне кылып аласыз? Суу боюна отуруп алып, экинчиден эмне үчүн атап алат суу боюна дейт? Суунун боюнда отуруп алып сүйлөнүп аткан адамды эч ким уга албайт. Жанына келип укпаса уга албайт. Осман халифатынын учурунда дагы бир мечит бар, аты эсимен көтөрүлүп турат. Биз 2012-жылы Түркияга барганда көргөнбүз. Ортосунда мындай шырылдап агып турган суу бар. Падыша жана өтө мамлекетке тиешелүү, аялына, бала чакасына эч кимге билдирбей сүйлөшө турган сыр сөздөр болсо, ошол адамдар менен эмне кылган? Мамлекетке тиешелүү сөздөрдү. Ошонун түбүнө келип отуруп алып, анан маектешип сүйлөшчү экен. Эмне үчүн? Сөзүбүздү ууп калбасын деп. Суу ушундай шырылдап турганда, жанында адам угат экен да, андан сыртка кете турган үндү суу өзүнө эмне кылып алат экен? Тартып алат экен. Үндү чыгарбай сыртка. Мына ушундай жактар бар. Эми кийинки суроо. Алыс жерлерге учуп иштегендердин сообу кандай болот? Үй бүлө багам дегендер, ыйманы бекем болсо, өтүп кетсе шахид болуп өлөт деп уктум. Эми негизи мындай. Алыс жерлерде жүрүп иштеген бул жакшы нерсе. Болгону пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Эң бактылуу инсан өзүнүн жеринде, өзүнүн мекенинде мээнет кылып иштеп, ошол иштеген эмгеги менен бала чакасын бакса, бул эң бактылуу адам деген. Ошон үчүн өзүнүн жерде, өзүнүн элде эмгектенип бала чака баккан жакшы, бирок тагдырдын тамашасы ар кандай экен? Зарылчылык болуп аткан болсо, чет өлкөгө сыртка чыгып, барып иштеп келгенге эмне жетсин? Сонун нерсе да. Карыз болуп жатып калгандан көрө. Кийинкиси Ассаламу алейкум, Калгаткенин сыртынан мас тартып заарат алса болобу? Ва алейкум ассалам, Калгаткенин сыртынан мас тартканга болбойт. Кийинки суроо. Искендер Зулкарнайн ким болгон? Пайгамбар болгон дейт. Ошол чынбы? Искендер Зулкарнайн боюнча бул тафсирчилер бир тобу талашат. Бул кээ бири пайгамбар болгон десе, кээ бири айтат, жок, падыша болгон дейт. Ибн Касир рахматулла алейх мынтип айтат. Жок, бул адилеттүү падышалардын бири болгон дейт. Адилеттүү падышалардын бири болгон. Ошондой эле Али радыйаллаху анху кесел мынтип айткан. Падыша да болгон эмес. Элчи да болгон эмес. Пайгамбар да болгон эмес. Болгону салих инсан болгон. Ушунчалык Кудайга берилген таква инсан болгон деп Али радыйаллаху анху ушундай деп жооп берген. Кийинки суроо. Мен сизден талак жөнүндө сурайын дедим эле. Сиздер менен кантип байланышса болот? Мен Москвада
билимдүү молдо таппай атам. Же Москвада Кыргызстандын атайын билимдүү молдолору барбы? Бар болсо телефон номери кантип тапса болот? Же сиз менен онлайн байланышса болобу? Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Атайын фатва бөлүмү бар муфтияттын. Ошо фатва бөлүмүнө кайрылыш керек болот. Жоксо Москвада атайын фатва бөлүмүнө барып кайрылыңыз. Же кишилерди жөнөтүңүз. Ошол жерден атайын фатва бөлүмүндө фатва бере турган молдокелер бар. Атайын онлайн менен өзүңүз айткандай байланышса болот. Бирок талак маселеси маңдай теске отурмайынча чечилбейт. Аял күйөөсү азыр эми оңой болуп калбадыбы? WhatsApp аркылуу деле үчөө тең бир учурда эмне деп коет, корпоративдик байланыш деп коебу, ошондой бир байланыш менен бир учурда байланышып, өзүнчө да сурайт, анан экөөңүздөрдү чогуу беттештирип да сураш керек негизи. Ошол кезде бардык маселелер чечилет. Талак маселеси түз байланыш жолукмайынча чечилбейт. Атайын фатва бөлүмүнө кайрылмайынча болбойт. Ошо фатва бөлүмүнө кайрылыңыз. Кийинки суроо. Оронбой uzun giyse болобу? Оронбой да uzun giyinse болобу? Эми uzun giyinip, анан негизи аялдардын уяттуу жери деп эсептелет да өзү. Негизи уяттуу жери деп, мына бети, колу, мына кызыл ашык, бут. Ушундан башка жагы бардыгы эмне болот? Аврат деп эсептелет. Ал эми мына бет, кол бул аврат деп эсептелбейт. Ошондуктан негизи жабынганга жараша бүт денени жаап алган жакшы, жабыш керек. Бул Алла Тааланын өкүмү, бул шариаттын буйругу. Негизи бирок анан демек жолу салмаана кыса кийинсе боло берет экен деген болбойт. Мисалы бир туугандардын арасында аял киши мына булчумдан бул жагы, мына ийинден бул жагы тизеге чейин ачык жүрсө боло берет, эч нерсе болбойт. Мына көкүрөктөн өйдө, мына моюндан өйдө баш жагы ачык жүрө берет бир туугандардын жанында. Агасынын, инисинин, балдарынын жанында. Кийинки суроо. Арслан деген ат мусулман атыбы? Ооба, мусулмандар коет. Арслан деген шейхтер бар, алымдардын аттары бар. Негизи эле бул Арслан деген эр жүрөк арстан деп да которулат. Жанагы лан деп бул Кытай тилинен да алынган деген да сөз бар, лан деген. Ана арс деген бул түрк тилинен алынган, өкө кошулган деп. Бирок эң негизгиси бул эр жүрөк адамдарга коюлуп калган, эр жүрөк арстан деп которулат. Бизде Арслан деген аттар бар, Арстан деген аттар бар. Мусулманчылыкта кенен жайылган бул, тескерисинче. Боло берет. Кийинки суроо. Таараты жок жаназа намазын окуса динден чыгабы? Негизи карапайым элди андай бир ыңгайсыз абалга түртө бербешибиз керек да негизи. Суроо десе эле бере бербеш керек да, суроо экен деп беречи. Пайгамбарыбыз тийип алган. Касрату суал дейт. Пайдасы жок, негизи жок, суроолорду бере бербе. Жашооңузга эмне туш болду? Ошол нерсени аткарыңыз, ошол нерсени сураңыз деп. Анан ыймандын жалбырагы эмне? Ыймандын мөмөсү эмне деп баягы кээ бир кырчаң адамдар болот. Ушул сыяктуу бир суроолорду кычыктан таап алган. Эч ким пайдаланбайт деле. Ошо бир адамдын бир тагдырын деле бир фарз, адал, арамга деле бөлбөйт. Бир мустахап амалдарды секин көтөрүп алып, бир кычыктагы бир маселени сууруп чыгып алып, мунуга кандай дейсиз деп коюп. Баягы Адам алейхиссалам менен Ова энебиздин никеси кыйылганда көөлүккө кимдер турган дейм. Анын көөлүккө ким турган, турбаган билген мен билбесек, бул эч нерсе өзгөрбөйт ал жерде. Эгерде өкүм маселеси болсо анда билишибиз керек эле. Ошол сыяктуу суроо экен деп эле жанагындай бир адамдарды бир капыр менен тозокко мусулманчылыкка, түртүп кое турган деңгээлдеги суроолорду бергенде эмне кылышыбыз керек? Этиятташыбыз керек. Карапайым адамдар келет, таям алгыла, окугула деп эмне кылып коебуз? Багыт берип коебуз. Бул бир. Экинчиден 5 маал намаз окуган, таза 5 маал намаз окуган адам эч качан даараты жок, мен жаназага турсам боло берет деп айтпайт да. Намаз деп атпайбы? Солатул жаназа, жаназа намазы деп. Билет ал жерде 4 такбир фарз экенин, жаназа деген бул намаз экен, үркү сеждеси жок. Намаз экенин билет. Ар бир мусулман 5 маал намаз окуган. Сөзсүз түрдө дарат алып келип койт. Дарат албаган көчөдө жүргөн карапайым адамдар, туугандарыбызды эмне кылабыз? Келем тууган таям алып, кере кал деп үйрөтөбүз. Эгерде жеңил санаса, бала акыйдабызда ушундай. Фарзды фарз эмес, адалды арам, арамды адал деп койсо, жолуса адалды адал эмес, арамды арам эмес деп койсо, Кудай сактасын, анда динден чыгат.
Эң соңку сурообуз. Бакыт устаз, менин суроом мындайча: жооп берсеңиз абдан кубанычта болом. Мен намаз окуганды билбейм, үйрөнөйүн деп ниет кылам. Буйрса окуйм, бирок жума намазга барып жума намазын окуйм. Намазды шылдың кылган болбоймбу? Бардык иштеримди таштап коюп, даарат алып, мечитке барып намаз окуйм, бирок иштен айтылчу сөздөрдү айтпайм. Ушул кандай болуп калат? Алдын ала рахмат. Эми намазды шылдыңдаган болбойт ал жерде. Намаз мындай да. Алла Таала Кур'анда айтып атпайбы? Инна солата танха анил фахшай вал мункар. Албетте намаз ар кандай ыкылас жаман нерселерден тозот деп. Сиз намазды жуманы да окуңуз, 5 мал намазыңызды окуңуз. Ислам негиздери деген азыр Google'га жазсаңыз эле чыгат болуш керек. Өткөндө бирөөлөр айтып аткан чыгат экен деп. Ошол жактан өзүңүздүн телефонуңузга көчүрүп алыңыз. Намаз кандай шарттар менен окулат, эмне кылат, бүт майда чүйдөсүнө чейин айтылган. Ошол жерден акырын өзүңүздү баягы кандай бир суроолор пайда болсо намазга тиешелүү, ошо маселеңизди эмне чечип алып, өзүңүздү намазга болгон ыхласыңызды бекемдеп алсаңыз болот. Жана дагы бир китеп бар, Жүрөктөрдүн ачкычы деген. Имам Газалидики, Мукашафатул Кулуб деп арабчасы бар. Ошонун кыргызчасы Жүрөктөрдүн ачкычы деп чыгарышты. Өзү Мукашафа деп ачылуусу деп айтылат. Жүрөктөр бири-бирине ачылуусу деп. Ошол жүрөктөрдүн ачылышы болбосо. Ошондой. Анан бирок бизге багындырыш иретинде ошону которуп койушкан, Жүрөктөрдүн ачкычы. Ошол китепти алып окусаңыз дагы, Кудайым буйруса, 5 мал намаз окуганга бекемделишиңизге себеп боло турган китептердин бири. Намазга мүмкүн болушунча, эгерде туура жумушуңуз болуп калат, сөзсүз мечитке барып окуш шарт эмес. Ушундай айтат туугандар. Намаздын шарттары дегенди карап койсоңуздар, мечитте сөзсүз окулуш керек деген жери жок. Болгону мечитте окулуп бекемделген сүннөт. Ушунун айырмасын билип алалы. Мечитте жамаат менен намаз окуу бекемделген сүннөт. Ооба, тырышышыбыз керек. Жамаат менен окуганга аракет кылышыбыз керек. Бирок намаздын шарттарына кирбейт. Намаз кабыл болбой калат деп айта албайбыз. Ханафи мазхабында ушундай. Ошондуктан талаада кой кайтарып жүрөсүзбү, жылкы кайтарып жүрөсүзбү, 10 этажда жумуш кылып жүрөсүзбү, намаз убагы болуп калдыбы, ылдый түшүп кайра чыгыш, лифт жок. Жумуш иштеп атасыз. Эмне кыласыз? Барып келиш үчүн сизге 1 саат убакыт кетиши мүмкүн. Ага жумушчуларыңыз, шериктериңиз сизге күтпөйт. Россияда жүрөбүз, башка жакта жүрөбүз, ар кимиз ар кайсы жакта. Ошол жерде тарс эткизип, ошол турган жериңизден намазды окуп алып, акырын жумушуңузду эмне кыла бересиз? Уланта бересиз. Намаз өтө жеңил, оңой эгерде шариаттын эрежесин билип алып аткарган болсок. Шариаттын эрежесин билбей, акылга сала бере турган болсок, намаз барган сайын татаалдаша бериши мүмкүн. Ушуну менен келген суроолорубузга жооп бергенге аракет кылган болдук, аракет жасадык. Кудайым буйруса, кийинки суроо жооптордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.